Assalamu алейкум. Бардык алам жараткан Аллах Таалага мактоолор болсун. Биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммадга салам салаваттарды жолдоп, бүгүнкү куттуу Рамазан куттуу орозо берүүбүздү баштамакчыбыз. Рамазан бул Куран айы, себеби бул айда Куран түшүрүлгөн деп билебиз. Биз бүгүн ушул теманын тегерегинде берүүбүздү суроолоруңуздар. Ушул теманын тегерегинде биз бүгүн атайын конокко Кыргыз Республикасынын карысы десек де болот, өзгөчө инсанды чакырдык. Себеби Иран мамлекетинде өткөн Куран конкурста дүйнөлүк десек болот. Ал жерде 80 мамлекет катышкан. Ошол жерде экинчи орунду алган кары Кыргызстан Ош шаарынын казысынын орун басары Куран Ордо диний уюмунун жетекчиси Мухаммадияр кары Курбанбеков бүгүн биздин конокто студияда. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Рамазан айыңыз куттуу болсун. Барыңыздарга кут болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр. Барыңыздарга Аллах Тааланын эң берекелүү айы болгон Рамазан айы кут болсун. Бул айда Куран түшүрүлгөн. Баарыбыз билгендей эле, азыр жерлерде Курандар жаңырып, мечиттерде, энелерибиз дагы үйлөрүндө Куран ачып отурган учуру азыр мына ооза ашар алдында дагы бардык мусулман бетугандарыбыз Куран менен Куран ачып күтүп отурган болушу дагы мүмкүн. Биздин бүгүнкү темабыз ошо Рамазан Курандын айы деп атпайсызбы? Себеби бул айда Куран түшүрүлгөн жана Жебриэл периштебиз пайгамбарыбызга келип Куран үйрөткөн дейт да. Анан кийин өзгөчө ушул Курандын орду, балуулугу, балдарды Куранга болгон сүйүүсүн негизинде биз адам баласынын Куран менен болгон мамилеси тууралуу сөз кылмакчыбыз да. Анан кийин сизге негизинде ушу сөз башында Куранга болгон сүйүүнү сизге ким ойготкон? Куран албетте Аллах Таала Куран-ы Каримде айтат да: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Сумма ауратнал китабаллазина астафайна мин ибадина." Садакаллахул азим. Биз андан соң Куранды, китепти өзүбүз тандап алган адамдарга мурас кылып бердик дейт. Бул аяттын мааниси дагы аябай терең, анткени баарыбыз эле жакшы көрөбүз Куран жаттаганды, Куран эли болушту. Бирок тилекке каршы баарыбыз эле жанагы бир жетекчи болуп кетпегендей эле баарыбыз кары болуп кетишибиз дагы кыйын экен. Аракет кылып кичинекейибизден мен чоң энем көбүрөөк түрткү болгон. Чоң энем ушул дайыма айыл жерлеринде жүргөндө атка учкашып жолго жүрчүк. Ошондо мен ага аттын тизгиндеп кармап берип, ар жак бер жакка барган ошентип ал убакта эми ат менен көп жакка барчубуз да. Ошол учурда майда сүрөлөрдөн жаттатып окутуп турчу. Ошентип үнүм ошондо да балким жакшы болсо керек. Көп каерге барбасын, ушу Куран окута берчү да. Канча жашыңызда ошондо жаттап баштагансыз? 7-8 жашыбыздан эле ошентип баштадык. Бирок Куранды жаттап атайын киришип, чыгынып ушу Куранды бүтүрөйүн деген ниет менен мектептен 9-классты бүткөндөн кийин анан атайын медресеге тапшырып окуп калдык. Бишкектеги жана Карашандагы Абдулла ибн Аббас медресесинде Куран жаттадык. Андан алдын бул Сокулук районуна караган Жаңы Жер айылында Рауда деген медресе бар болчу. Ошол жерде, ал жерде 10 парадай ал жерде жаттап, андан кийин ошол Абдулла ибн Аббас медресесине которулуп, ошол жактан жаттадык. Толук ошол жерде жаттап бүттүңүз? Толук бүтүрүп, андан кийин Сирия мамлекетине барып ижаза алып келдик. Ал учурда Сирияда тынч болчу. 2009-жылы биз ал жактан Куран ижазасын алып келдик да. Сизди да ушу балдарга да Куран жаттаткан атайын медреседе да жетекчи болуп калганыңызды билебиз. Негизи ошол балдарды Куранга болгон сүйүүнү кантип ойготсок болот? Сиздин өзүңүздүн мисалыңызды айтып бериңиз. Куран бул өзүңүз билгендей эле можиза да, керемет. Ар бир уккан адам, Куранды ар бир ачкан адамга сөзсүз түрдө таасир калтырат. Бүтүндөй бул дүйнөдүн жаралуусу, ушул аламдын айлануусунун баары жараткандын өзүнүн ыктыярында болуп тургандай эле, ошол жараткан Аллах Таалам өзү бенделерине өзү үчүн жараткан да. Ошол бенделерди тарбиялап туруш үчүн ар бир доорлорду, пайгамбарларды жиберип турган. Ар бир пайгамбар өзүнүн миссиясын, өзүнүн берилген тапшырмасын аткарган. Бирок биздин пайгамбарыбыздын миссиясы же болбосо биздин пайгамбарыбыздын алып келген можизасы бул Куран да. Демек, кандай гана инсан болбосун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү көрсөтүп, айтып, хадистерде бир канча жерде эскерилгендей эле, Куран ар бир уккан адамга же ачып окуган адамга өзүнүн таасирин калтырат.
Биз окуп жүргөн медреселер ошол 2014-жылы биз бүтүп келдик. 2014-жылдан баштап ушул күнгө чейин Аллага чексиз шүгүр эч качан Куранды таштаган жокпуз. Ушул Куран менен балдарды окутуп келатабыз. Азыр ушул күндөрдө дагы жерлерде, ар кайсы облустарда, райондордо өзүбүз окутуп тарбиялаган окуучуларыбыз, шакирттерибиз Куран катмаларга, таравихтерге өтүп жүрүшөт. Азыркы учурда Рамазанда көбүрөөк Куран окулат эмеспи, анан кийин Курандын кыяматта шыпасы болот деткен го. Себеби орозону күндүзү адам орозо кармаса, түнкүсүн Куран окуу менен өткөрөт депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Иqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li sahibihi aw li ashabihi." Силер көп Кур'ан окугула. Анткени Кур'ан кыямат күнүндө өзүнүн окуган адамына колдоочу болуп келет дейт. Адам баласы өткөндөн кийин колдоочулар саналуу гана болот. Алардын ичинен бири ушул Кур'ан, экинчиси орозо. Орозо жөнүндө дагы келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: адам баласы кабырга коюлгандан кийин караңгы болгон кабырды жарык кылып, бири башына, бири аягына туруп алган ошо Кур'ан менен орозо мен шафаат кылайын. Аллахумма манатуху биллейли. Аллахым, мен аны түнкү уйкуларынан тосконмун. Мен окуган бул бендеңди мен шафаат кылайын деп Кур'ан айтат дейт да. Орозо болсо, Алла, мен муну адал болгон нерселерден дагы. Мисалы, күндүзгү тамактануу адал болчу, бирок адал нерседен. Өзүнүн түгөйлөр бири-бирине адал болчу, ошол эле адал нерседен сенин ыраазылыгыңды деп, сени кармайм деп мен орозону кармаган, мен шафаат кылайын дегенде, мушаффаан экөөңөргө тең колдоо берилсин деп Кур'ан менен орозо шафаат кылат дейт да. Рамазан айындагы орозо жана Кур'ан бул экөө бир тууган же болбосо бул экөө бири-бирисиз мындай ойлоо эмне кылып көрүү болбойт да. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтат да: "Кана юраду аля наби саллаллаху алейхи вассалам ал-Курану кулла амин марратан, фаурида алейхи фил ами аллази кубида марратейн." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жыл сайын Рамазан айында Кур'ан тартууланып, кайталанып алып келип көрсөтүлүп турчу эле. Качан гана пайгамбар бул дүйнөдөн өтөр жылы алга 2 жолу көрсөтөдү. Жабраил алейхиссалам кана юдарисуху ма'ан наби саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен Жабраил алейхиссалам ар бир Рамазандын түндөрүндө келип, кадимкидей сабак кылчу дейт да. Кайталатып үйрөтүп турат эле Жабраил алейхиссалам. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кана я'такифу наби саллаллаху алейхи вассалам авахира ayyamin fi awakhir al-ashr al-awakhir min Ramadana. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айынын 10 күндө, акыркы 10 күнүн этикаф менен өткөрчү дейт. Качан гана пайгамбардын ошол бул дүйнөдөн коштошор болгон жылындагы орозо айында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 20 күн этикафта отурду дейт да. Ошол этикафта отурусунда эң көп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын зикир кылган нерсеси бул Кур'ан болот эле дейт. Караңыз, пайгамбарыбызга Жабраил алейхиссалам ушундай баарыбыздын жашообуз болгон, баарыбыздын баш мыйзамыбыз, мындайча айтканда, мусулман калкынын баш мыйзамы болгон бул Кур'ан, баарыбызга туура жол болгон, ооруса оорубузга шифа болгон, кайгырса кайгылууңузду ушундай туура жолго салып берген Кур'аныбыз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү Рамазан айында дагы канча жолу күн сайын окуп Жабраил алейхиссалам экөө сабак кылып турчу дейт. Анан ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн коштошор жылында болсо 2 жолу катым кылынды мындай. Жабраил алейхиссалам менен бирге. Өзү канча жолу катым кылгандыгын эми аны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү билет. Жана сахабалардан билгендер болушу ыктымал бар албетте. Жабраил алейхиссалам Аллах тааланын өзүнө маалым. Сахабалар жана дагы ошол эле табииндер, айрыкча өзгөчө Абу Ханифа рахматуллаху алейх, Имам Шафи рахматуллаху алейхилер Рамазан айы келгенде башка ижтихаттарын, башка изденүүлөрүн, фикка болгон изденүүлөрүн токтотуп,
жалаң гана ушул Кур'ан катмы болуу менен алек болот эле дейт. Ушул суроонун негизинде да бир суроо менин келип жатат. Куранды окуганды билбегендер бул айда кантип ушул мүмкүнчүлүктү кантип толтурса болот? Азыр жанагы калем менен болгон Курандар чыгып калды го, өзү окуп берет. Мисалы ошолордон пайдаланса болот. Анан албетте арабтарда жакшы сөз бар да, эжеке. Мен жадда важада ва мен зара хасада дейт. Ким эмнени изденсе, ал ошого жетишет дейт. Ким эмнени үйрөнсепсе, анын түшүмүн алат дейт. Аракет кыла берсе, сөзсүз түрдө ошол инсандар жетишет. Башка тилдерди деле үйрөнүп атпайсызбы? Азыркы күндө ушул телефонду мен колдонгонду билбейт элем деген энелерибиз азыр кадимкидей эле TikTok көрүп, же болбосо дагы башка көрүп, социалдык тармактарга кирип отурбайбы? Убагында ошолор айткандай, мен муну колдона албайм дейчү да. Демек Куранды деле ошондой да. Тамгалап отуруп, үйрөнүп кетсек болот. Анан жерлерде азыр онлайн форматта дагы катмы Курандар башталган. Мисалы аялдарга кээ бир жерлерде угуп көрүп жүрөбүз. Эжекелер, устазалар, мисалы чоң устаздарыбыздын келинчектери кадимкидей эле онлайн эмнеде бир жамаат болушуп катмы Курандарды баштап окуп. Калоо болсо үйрөнсө болот. Анан кийин тамгалап деп калбаңызбы? Куранда ар бир тамгасы үчүн дагы чоң сооптор бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат го: "Мен караа харфан мин китабиллахи фалаху хасанатун вал хасанату би ашри амсалиха." Садака Расулуллах. Ким Аллах Тааланын китебинен, Курандан бир тамга окуган болсо, ага 10 жакшылык берилет. Ал эми ар бир 10 жакшылык көбөйтүлүп отуруп 700гө чейин, 700 миңесиге чейин көбөйтүлүп берилет дейт да. Куранды ким окуганга аракет кылып, бирок окуй албай, тили келбей, ушундай изелеп окуп аткан болсо, кана ятатау деп айтылган хадис келген. Ушундай кыйналып болсо дагы окуган адамга ага фалаху ажран дейт. Ага 2 ажыр сооп берилет дейт. Бирөөсү аракет кылып Куран окугандыгы үчүн, экинчи ошол кыйналгандыгы үчүн дагы. Ошондуктан кадамдарды баштай берсеңер, буюрса Курандын сообу да жакшы болот. Анан кийин Куран Керим бул ошо Рамазан түшкөнү менен экөөнү айкалыштыруу, экөө бир десек да болот деп калбадыңызбы? Анан эгер такыр окуй албаса, Куранды укса болобу ушул айда? Куранды аял заты үзүлүү учурда гана уга албайт, калган учурларда Куранды мындай башка иш менен алек болуп аткан учурда эмес, өзү ошол көңүл бурула турган деңгээлде Куран окулуп туруш керек. Анткени Куранда келет да: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Фа иза куриал Курану фастамиу лаху ва анситу илай." Садакаллахул азим. Качан Куран окулса, анда ага кулак салгыла, кулак төшөгүлө дейт да, Куранда келет. Бул жерден жөн гана унда угуу эмес. Мисалы башка иш менен алек болуп эле Куранга көңүл бурулбай калып кетпеши керек. Кээде мисалы отуруп алып сүйлөшүп отурушкан болсо, же дагы башка нерсе менен алек болуп отурат, а биякта Куран окулуп атат да. Андай болуп калбаш керек. Ага кайдыгер болуп калбаш үчүн Куран окулуп аткан жерде сөзсүз жого кулак салыныш керек. Түшүнбөсө дагы ошол ар бирине мындай мааниле кылып болсо болот экен да. Куран айында мисалы хатымды кылганда бөлүп да окуп жетишип атышпайбы? Ошону кылса болобу негизи эле? Рамазан айында, ороза айына, Рамазан айында бир жолу катмы Куран кылуу ар бир инсан үчүн эгер жазай алсак, бул сүннөт болуп эсептелет. Мустахаб сүннөт. Сооптуу болот. Албетте баарыбызга милдет, важип эмес. Мечиттерде Рамазан айында, мына Кудайга шүгүр, Кыргызстаныбызда карыларыбыз көп, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы дагы азыр Азирети муфтий дагы буйрук чыгарган, ар бир мечитте катмы Курандар 30 күнгө чейин жада ошол 27-чи Кадыр түнгө чейин улансын деп бардык жерлерде катмы Куран окулуп атат. Ал бир Куран толук окуп бүтүшөт, толук окуп бүтүшөт. Ушул эң жакшы саамалык да, эң жакшы саамалык. Эмнеге дебейсизби? Биз ушундай байкап калабыз. Эми шакирттерди жайгаштырган жерлер болот, өзүбүз деле Кудайга шүгүр катмы Куранга өтүп жүрөбүз. Ошол жерлерде байкаган жерлерибизде бизде элдер ушунчалык ынтызарлык менен Рамазан айы чыкканга чейин кайсыл жерде канча парадан Куран окулаптыр? Сураштырышат да. Могул жерде 10 парадан окулаптыр десе, анда биринчи 10 паралыкка катышып коеюн, ал бүткөндөн кийин анан экинчи мечитке өтөйүн деген адамдарды көрүп жүрөбүз да. Бул кандай жакшы нерсе. Ошол жерге барып намаздын артында турганда алар кадимкидей Курандын ар бир аятына күбө болуп, кулактары анга угуп,
күбө болуп атышат. Бул жөнүндө Куранда деле мисалы аятта айтат да. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Лейсу сава'a мин ахлил китаби умматун qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun. Sadaqallohul azim. Китеп берилгендердин баары эле текши бирдей эмес дейт. Алардын арасынан түнү бою тик туруп Аллах Тааланын аяттарын тилават кылгандар бар. Жана дагы алар сежде кылган абалында болушат. Бул ошол кыям, руку, сужудтарды камтыган намазды айтып отур. Түнү бою намаздарда Алланын китеби Кур'ан-ы Каримди тилават кылышат дейт да. Ошол азыр адам китеп берилгендердин баардыгы эле бирдей эмес дегени таравихке же болбосо азыркы катмы Кур'андарга жамаат элдин баары эле чогуу бара бербейт экен да. Ошол бул жактан Кур'анга ышкы болгон адам, Кур'анга жүрөгү тартылган адам барат экен да. Кур'андын кооздугун эмне десек болот? Тажвидте Кур'андын кооздугу, Кур'андын өзүнүн ар бир тамгасынын ордун акысын берип окууда. Анын албетте үн дагы кийинки орундарда болот. Азыркы учурда ошол бизде жакында жана Кур'ан жарыш болуп барып калбадыкпы? Ал жерде критерийлер аябай көп болгон. Ошол критерийлердин ичинде макамат деген нерсе болот. Макамат бул кандай десек, музыкалык фильм менен айтылабы, же болбосо ошол ар бир обон кырат салууда. Кур'анды обонго салуу болбойт албетте, бирок бул макамат ошол Кур'анга уруксат берилгендеки алымдардын баардыгы ушуга болот деп кабыл алынган өзүнчө илим ал макамат. Анан пайгамбардын чынжыры деп да калат го ушул Кур'ан терминде. Силсила деп айтылат. Силсилатул ижаза, силсила деп айтылат. Ижаза деген бул уруксат деген сөз да. Силсила деген ошол нерсенин чынжыр кылып байланган нерсени айтат. Мисалы, бизде ижазага алгандар ошол силсиласы каяка барыптыр деген нерсе. Чынжыры кимге барып такалат. Кимден үйрөнгөнсүң деген. Кимден үйрөнгөнсүң? Мисалы, менин устазым деп коебуз го. Менин устатым, анын устатынын устаты болуп барып, пайгамбарыбызга жетет бир сахаба аркылуу. Бизде азыр көбүнчөсү окулган Кур'андардын көпчүлүгү Хафсан Асим мен Тарик Шатыбия деп коет. Ошол Шатыбиядан риваят кылынган Хафстын риваятында биз Кур'анды окуйбуз. Башка мисалы Калун бар, дагы башка эмнелер көп, кырааттар көп. Ал кырааттарда жанагы Кур'анды кээ бир жерлерде мисалы созо турган жерлерде көп созбостон же болбосо башкачараак кылып окуп аткандары ошол жанагы эмнеден улам да, кырат 10 кырат бар деп айтылган. Ошол 10 кыраттын сугурасы, кубрасы болот, кичинеси, чоңу. Биздин кыргызстандыктар деги эле дүйнө жүзүндөгү эң белгилүү кырат бул азыркы биз окуп жүргөн Хафсан Асым риваятында. Кырат деп алдыңыз, негизи эркектер кырат менен окушат да. Айымдардын үнү чыкпаш керек дейт да. Бул учурда айымдар негизи Куранды кантип окуса болот? Айымдардын Куран окусу намаздын ичинде үнүн чыгарып окууга болбойт. Экинчиси бөтөн болгон эркектердин махрам эмес, өзүнө таандык болбогон махрам эмес адамдардын алдында үнүн өктөм чыгарып катуу бейик окуу болбойт. Себеби аял кишинин үнү аврет деп айтылат. Андан башка эмнелерде аял киши үйдө болобу же болбосо жалаң аялдардын арасында болобу, андай учурда үнүн чыгарып окуса болот албетте, сөзсүз. Бирок айымдар үчүн да атайын Куран конкурстар болуп жүрөт, э? Айымдар үчүн өткөрүп жүрөбүз. Ошо биз өзүңүз болуп жүргөндөй жанагы Куран жазы Куран конкурстар болбоду. Биринчи республикалык деңгээлде балдарга өттү, андан кийин кыздарга да өттү, андан кийин жогорку деңгээлде ошо муфтияттын астында, муфтияттын өзүнүн жетекчилигинде биз биринчи алгач 16 мамлекетте өткөрдүк, андан кийин 20 мамлекетке. Буюрса бизде ушундай жакшы ниет бар. Дүйнөлүк Куран жарышын өткөрөйүн деген жакшы ниеттерибиз бар. Ага бюджетибиз деле, демөөрчүлөрүбүз деле Кудай буйрса бар. Анын ошол иштелип чыккан программасын муфтият менен келишип, анан аткарышыбыз керек. Куран жарыштар ошол Куранга болгон сүйүүсүн дагы бир кичине болсо да ойготсо керек. Албетте, бул каарыкелерибиз, ошол Куран жаттагандар чынында Куран оңойчулук менен жатталбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат го, Куранды
бат улам кайталап тургула, анткени бир төөнүн казыгынан жибинен үзүлүп кетүүсүнөн Кур'андын эстен чыгып кетүүсү тезирээк дейт да. Ушунчалык бат эстен чыгат да. Анан ошол карыкелерибиз жаттаган Кур'аны менен өзүн өзү көрсөткүзүп, мындай өзүн өзү элге тартуулап, жаттаган эмгегинин бир түшүмүн көрсөткүсү келген жер эки жер болот да. Бирөөсү ушу Рамазан айында катмы Куранга өтүшкөндө. Элдин алдынан бир элдин назарынан өтүп алайын. Эл мага бата берсин деген. Бул бир. Экинчиси Куран жарыш болот. Ошондо ушул таймашып баары менен ушу атаандашып ушул жерден бир мен дагы элдин батасын алып калайын деп ошол жерге чыгат. Ал жердеги акча маселеси же болбосо жана байгелер ал дагы жакшы нерсе, бирок көпчүлүк карыкелерибиз ушул элдин ичинен сурулуп чыксам, элдин батасын алсам деген ниетте. Ошол батаңызды да буюрса сиз да ишке ашып экинчи орунга ээ болуп келипсиз. Ушул конкурс тууралуу да айтып берсеңиз. Конкурс туурасында бизде бул жыл сайын муфтиятка да көп мамлекеттерден атайын чакыруулар түшөт. Ошол эле катарда ошол чакыруулар келген мамлекеттерде интернет аркылуу дагы байланышып эмне түзүлөт, мамиле түзүлөт дагы. Бизге бир эле Кыргызстандан ал Куран жарышка бериле мен катышып калган жокмун. Мен менен кошо мен өзүм эле тааныган балдар дагы бир ондой 10го жетпесе да 7-8 бала катышканбыз. Барып катыштыңыз? Жок, бул жерден биринчи онлайн түрүндө катышып көрөсүз. Андан кийин сиздин ошол бүт тажрыйба эрежелери бардык ошол критерийлердин негизинде өткөндөн кийин анан экинчи тур болот. Экинчи турда дагы анан өтүш керек болот. Андан кийин финал болот. Финалда гана барасыздар. Финалга гана өткөндөр барат ал жерге. Бизде 80 мамлекет, 80 өлкөдөн катыштык. 80 өлкөнүн ичинен 33 өлкөдөн финалга сиздер бардык. Финалисттер 135 катышуучу деп айтылды, финалисттер. Ошонун ичинен Аллах таалам буйруп, мен кезегим 3-күнгө окуй турган күнүм 4-күнгө туура келди. 4-күнгө туура келди. 4 күнүн ичинде же жакшы уйку болгон жок, же жакшы тамак өткөн жок. Чынын айтканда бөлмөнү жаап алып эле ошол гостиницада мейманканада даярданып аттык. Ал жерде эч кандай интернеттен бир пайдалана албайсың, же болбосо бир устаттан пайдалана албайсың. Тилекке каршы азыркы социалдык тармактардан WhatsApp жана башкалардагы иштеген жок да. Болгон жаттаганыңа таянмай. Өзүң аябай аракет кылып изденип, анан жакшы болду, натыйжа жакшы болуп калды, Алладан болуп. Мен ойлогом эми жок дегенде Кыргызстанга ушул бир акыркы орун болуп кайтпасак экен, ушу Кыргызстаныбыздын уят кылбасак экен, бир 5-чи, 4-чү орун болуп калсак деле болмок деген эмне болгон. Чыгып бара жатканда критерийлердин ичинде мындай демди бир жалаң узун аяттар берилет. Анан билбейсиң кайсыл аяттан кайсыл Курандын кай жеринен келишин билбейсиң. Качан гана ошол сахнага чыгып бара жатканда гана ошол нерсе сизге айкын болот да. Анан узун келген аяттар токтогонго болбой турган жерлер болот. Ошону бир дем менен аягына чыгарыш керек. Эң татаал нерселерден бири ушул. Ошондой болуп. Бул үн менен иштөө да ошол убакта керек болот экен да. Ооба. Анан макамат деп коюлат. Ошо 3 макам менен окуганга аракет кылып, 3өн окудук. Анан өзүнүн дагы тондору болот. Мисалы, баштаганда эле катуу баштап кетпеш керек. Ушундай өзүбүз окуп бара жатканда өзүңдүн канча балда бара жатканыңды өзүң контролдоп кеткенге мүмкүнчүлүгүң бар. Мисалы, кээде бир жерде, мисалы мен ошол окуп аткан жеримде ва амалладина бияддат вужухум деген аят бар да, ошол жерди мен кайтарып окуганмын да. Эгерде аны кайтарып окуп алсам, менден 3 балым кемимек. Кайтарып окуганымда менден 1 балым кемийт да. Мага 3 бал кемигеним жакшы беле, же бир бал ошол кичинекей сент деп коебуз го биздечи. Көзөмөлдөш керек экен да. Упайлардын бал 1 упай эмес, 1 упайдын ичиндеги бүтүндүн ичиндеги сенттер дагы чоң роль ойнойт да. Маанилүү болот. Сизге кайсы сүрө келди? Мага Али Имран сүрөсүнөн келди. Буюрса берүүнүн жүрүшүндө сиздин окууңузда Куран угабыз деген үмүттөбүз. Куранга болгон балдардын сүйүүсүн да жакшы айтып бердиңиз. Негизи эле Куранды жаттатканга ушу энелердин да салымы чоң да. Энелер Куран мен да ошол кары болушума энекем себеп болду. Бардык биз билген карылардын мен билем сөзсүз түрдө ата энеси
ошонун ичинен энеси, апасы көбүрөөк себепкер. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Ал-уммахатул мадрасат иза аслахатул жамаа". Эгерде аялдар, энелер булар чоң мектеп, энелер мектеби оңолсо бүтүндөй аалам оңолот дейт. Ошол себептен эне кичинекейинен балага таалим тарбия берип атканда таза кармап, таза жедирип, таза кийинтип, анан ошентип отуруп акырындык менен алып барып баланы тарбиялайт дагы. Ошол бала анан бүтүн апасынан көргөн нерсесин, ата эми көчөдө көбүрөөк көчөдө болот да. Ападан көргөн нерсесин анан бала акырындан ушул жашоосуна колдоно баштайт да. Энелер чоң өтө себепкер болот. Мисалы, ушул эле күндөрдө эртең, мисалы, жайкы каникул болгондо, жайкы эс алуу күндөрүндө баланы ким гана жакшы көрбөйт да. Жакшы көрсөңүз дагы атайын ажыратып, барып тапшырып, медреселерге же болбосо лагерлер уюштурулуп атат. Ошол жерлерден аз-аздан анын пайдубалын куруп коюш керек да, баланын келечеги болгон. Эгерде арабтарда жакшы сөз бар: "Аллиму абнаакумул Кур'ан, фа иннал Кур'ана юаллимукулла". Силер балаңарга Кур'ан үйрөткүлө. Анткени балаңар Кур'анды үйрөнсө, Кур'ан ага башка бардык нерсени үйрөтөт дейт да. Азыр үйрөтпөсөңөр кийин силер топ каласыз. Андай жагы да бар, ооба. Ошол себептен энелер, апалар балдарыбызга болгон, Куранга болгон сүйүүсүн ойготолу. Анан ар бир нерсе эсте калат дейт, эмоциялар депчи. Анан сизде ушундай байгелерге, конкурстарга катышкандагы эмоциялар бир өзгөчө болсо керек. Ооба, мен дайыма ушул Аллах Тааладан сурап келем да: "Аллахум аж'ални мин ахлил Кур'ан ва мин хадимил Кур'ан" деп дуа кылам дайыма. Аллахым бизди ушул Кур'анга, мекенибизге, динибизге, эли журтубузга кызмат кылган инсандардан кыл. Калган көр тиричилигибиз, өзүбүздүн үй бүлөлүк абалыбыз, муну чын-чынына келгенде кичинекей балапанды багыш үчүн чымчык дагы өзү уя курат, аны баары эле кылат да. Бир үй бүлөнү багыш үчүн бардык инсан колунан келген нерсени жасайт. Бирок эл үчүн, ушул мекен үчүн, дин үчүн кызмат кылууга Аллах Таалам бизди кабыл кылып калса, ушул ишке кабыл кылган болсо, мен үчүн эң чоң бактылуулук ушул өзү деп билем да. Сиздер дагы билебиз, мурдатан биз ушул студент болуп жүргөн убактыбыздан билебиз, бул Марва ТВ деген телеканалда ошондо барыбыз көрүп калганбыз. Студия болчу ал убакта Манас жаңырыгында. 2 саат чыкчу элек ал кезде. Кийин эмне болду көрдүңүзбү? Ушул ал убактарга 15-20 жылда чукулдап баратат. Ушул ишти баштап, ушул нерсени улантып аткандын артында сөзсүз түрдө билиңиздер, бул Кыргызстанга дин жайылууда сөзсүз түрдө үлүшүңүздөр бар да, Аллага чексиз шүгүр. Сол билебиз. Анан Куран Ордо деген да диний уюм ачкан экенсиз. Куран Ордо. Аты да өзгөчө экен. Куран Ордо дегенди бул бир диний уюм бар, анан бир медресе бар. Медреседен аты дагы Куран Ордо, диний уюм дагы өзүнчө аты Куран Ордо. Куран Ордо диний уюму көбүнчөсү карларды, Куранга ышкыбоздорду алдыга сүрөп чыгуу, аларды мындай кадырлоо, сыйлоо максатында түзүлгөн диний уюм. Бул жердеги учредитель деп коебуз, жанагы атайын биздеги ошол биз менен чогуу иштешкендер, аттуу баштуу устаздар, Кыргызстанда белгилүү кыргыз алымдарыбыз бар, карларыбыз бар. Куран Ордо диний уюму Куран жарыштарды өткөрүүдө уюштуруу жактарына, ушул жактарына көбүрөөк маани берип келе жатат. Азыр дагы бизде медресебизде балдарыбыз окуп Куран жаттап келишет. Кимде ким алтын тажы кийгиси келсе, балдары хафиз кылсын деген сыяктуу да. Кимде ким балдары Куран болсо, алардын ата-энеси алтын тажы кийет. Ооба. Ал жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи айткан го, ким баласын, кимдин кайсыл бир адамдын баласы же кызы Куран жаттаган болсо, анын ата-энесине күндүн нурунан нурдуураак болгон тажы кийгизилет. Ал эми ата-энесине берилген сыйлык ушунча болсо, ал жаттаган адамдын өзүнө болгон сыйлыгы канча дейт да. Куран ушундай нерсе, айтайынбы? Куран бул, айтып атпаймынбы? Биз азыр Рамазан айын ыйык Рамазан ай деп турабыз. Рамазан айынын ичиндеки кадыр түн андан ыйыгыраак түндөрдүн бири. Ошондой эле башка үммөттөрдүн арасынан эң жакшы үммөт деп биз аталып калдык.
Ушулардын бардыгы Кур'ан болгондугу үчүн. Кур'ан түшүрүлгөндүгү үчүн Рамазан айы ыйык Рамазан болуп калды. Кур'ан түшүрүлгөн түн болгондугу үчүн Кадыр кечеси болуп калды. Кур'ан түшүрүлгөндүгү үчүн биздин пайгамбар башка пайгамбарлардын эң мырзасы болду. Кур'ан түшүрүлгөндүгү үчүн биз башка үммөттөрдөн жакшыраак үммөт болуп калдык да. Сондуктан Куранга мамилебизди бекемдешибиз керек. Сөзсүз түрдө кыямат күнүндө Кур'андын шафаат кылуусу ушунчалык болот. Юқалу ли сахибил Кур'ани яумал киямати иқра варқа вараттил кама кунта тураттилу фи дунья ва инна ахира манзилатик ахира аятин тақрауха. Садақа Расулуллах. Ушундай маңыздагы хадис келген. Кыямат күнүндө ахиретке бейишке барганда карылар үчүн айтылат дейт. Кана окугулачы бисмилла, окугула. Окуп баштай бергин. Сенин акыркы бейиштеги даражаң, акыркы жеткен чегиң, сенин акыркы токтогон аятың болсун. Бул дүйнөдө азыр кимибиз баарыбыз алып бурушуп, эртеден кечке акча топтоо менен элекпиз. Чоңураак үй алсак дейт, ал үй алгандан кийин дагы бир иш баштасам дейт, ал иш баштагандан кийин дагы бир нерсе кылып, байга жетем дейт, бай кудайга жетем дейт, баары ушинтип кетип атат да. Эмне үчүн ошол мындай капитал топтоо менен адам өзүнүн территориясын, өзүнө болгон чек арасын чоңойтуп аткандай эле, ахиреттеги бейиштеги адам баласынын чек арасын кеңейиши эмне менен болот экен? Куран менен болот экен да. Курандын кармоо эрежеси, ушуларга да кичине токтолуп кетсеңиз. Куранды өзү жогоруда айткандай эле Пайгамбар саллаллаху алейхи дагы айткан, аял зат үзүлүү болгон учурда гана кармай албайт, кармаса дагы бир гылаф деп коет, бир нерсе менен кармап башка жерге жылдырып коюу мүмкүнчүлүгү бар. Окуй да албайт, уга да албайт. Эгерде дараты жок адам болсо, эркек болобу, аял болобу, даратсыз адам сөзсүз түрдө Куранды бир нерсе менен кармаш керек болот. Ага жакшы мамиле жасоо үчүн таза адамдар гана Куранды сактап калат деген Куран Каримде аят келген. Ошо дайыма дарат менен деген түшүндүрөт. Ал дайыма дарат менен деген мааниси бир. Экинчиден адам баласынын жүрөгүнө Куран таза жүрөк таза болгондо гана сиңет деген дагы мааниси. Ошол. Андан тышкары дагы ар бир үйдө бир Куран болуш керек деп, үйдө текче коюп ушундай коюу эрежеси, колдонуу эрежесине дагы кичине токтоло кетсек. Ушул Куранды биз кичинекейибизде баштыктарда салынып, мындай чаң басып, үйдүн төрүндө илинип турганын көрүп калчу элек да. Бул киргенде ар бир адамга жакшы самалык менен кылган ал нерсени. Анткени биз Куранды дайыма төрүбүздө кармайбыз, биздин эң ыйык китеп деп. Бирок ал убакта окуй албагандыгыбыздан айынан ал ошол эле жерде турчу дагы анча-мынча кээде атайын окуган адамды үйүнө чакыртып ошол Куранды окуп койчу деп окуп турчу, туура. Азыркы күндө болсо биз Куранды бийик жерге сөзсүз түрдө коюшубуз керек. Куранды аягыбызды Куранга аяк таштап жаткан, Куранды тээп жаткан болбойт. Мисалы, жатак бөлмөгө Куран коюу дагы жакшы эмес деп айтылат. Имам Шафии рахматуллаху алейх бир күн конокко чакырып калды дейт да, шакирттеринен биричи. Чоң алымдардан шакирттеринен ошол коногуна барганда, үйүнө барганда, ал киши таң атканча уктай албаптыр да. Уктай албагандан анан келгенде, эмнеге уктай албадың дегенде, сенин бул бөлмөңдө текчеңде Куран бар экен, мен Курандын урматынын алдында кантип бут бутумду созуп жатып уктаймын деп, ошол ушунчалык адеп болгон, Куранга болгон адепчи. Куранга болгон адеп каарыларга да болуш керек. Бул мен өзүм үчүн же башка үчүн айткан жокпуз. Ким баласынын кары болушун, алым болушун кааласа, ал карыларды жана алымдарды сыйлоого ушундай ашыксын. Экинчиден, алардын назарынан калуудан, же болбосо алардын бир жүрөгүнөн калып кетүүдөн абайланыш керек. Карыларыбызды сыйладык, эмне болуп атабыз? Жаман болгон жокпуз. Кудайга шүгүр, Кыргызстаныбыз жакшы жакка өнүгүп атат. Катмы Курандар окулуп атат. Билесизби, бизде Кыргызстан ушунчалык сыймыктануу айта алабыз. Карыкелерибизден Аллах Таалам ыраазы болсун, өтө Кураныбыз карыларыбыз көп. Чет өлкөлөргө, кошуна өлкөлөргө бизден жыл сайын катмы Куран башталардан Рамазан айынан 1 ай же 2 ай мурда кадимкидей бизге эмне байланышка чыгып, ушундай кары бергилечи бизге деп алып кетишет. Мисалы, Орусия өлкөлөрүнө, ошол эле мына Казакстан өлкөлөрүндө, алардын өздөрүндө деле карылар бар, бирок мечиттер көп болгондугуна байланыштуу бизден алып кетет. Бул да жакшы самалык. Жанагы конкурстарда дагы байгелүү орундарды алып келе жатканда кыргызстандыктарыбыз да бар. Бул да биз үчүн чоң сыймык болуш керек да. Албетте, сөзсүз чоң сыймык. Алла ыраазы болсун. Негизи ушу биздин Куранды
мечиттерде хатымдар кылынып жатат, анан ар бир тамга үчүн сооптур. Ал эми Рамазанда андан да көп эселенет да, ошонуч менен да көбүрөөк хатым кылганын бирден бир себеби болсо керек. Мен урматтуу ушул телекөрүүчүлөргө айтат элем, абалы өзүм да Аллах таалам насип кылсын, Рамазан айы бул Кур'андын айы. Ликулли шайин рабиун ва рабиул Кур'ани Рамадан дейт да. Ар нерсенин жазы бар. Кур'андын жазы Рамазан деп айтылат. Биз жанагы Кур'ан жазы деп атап өткөргөн Кур'ан мусабакасы бар го. Ошону Кур'ан жазы эмне жазда болот? Бүт нерсе, мен кече бир жакшы мындай бир жазуучунун сөзүн окуп калдым да. Эми ал өзүнүн бир ашык болгон адамына жазса керек. Сенсиз мага жаз келбестен күз болуп, мезгил сенсиз мага жазы жок күз болуп баратат дейт да. Жаз келбей эле бир жыл мезгил күзгө айланып кетип атат дейт. Ал дегени эмнеге десе жазда мына Кур'анда деле көп айтат го, юхьиллахул арда ба'да маутиха дейт да. Кур'анда келет. Биз жер өлгөндөн кийин жерди жазындасы тирилттик дейт да. Жаз айы кандай сонун? Жаз айы бардык нерселер жашылданып турган, гүлдөр ачкан, гүлүн ачкан учур мисалы да. Жаратылыштын эң сулуу кези. Эң сулуу кези. Жазда сен албурушуп, жазда жарышып калбасаң, күздө анын түшүмү жок деген мисалы багбандарыбызга деле, ошондой эле мына Рамазан айын дейт, бул Кур'андын жазы дейт да. Кур'ан ушул айда бүчүр алып, ушул айда гүлдөгөн деген сөз ал. Демек, Рамазан айында биз ифтарлык берүүгө, жана катмы Кур'андарды окууга ашык болушубуз керек. Рамазан айында биз үчүн эң биринчи акылыбызга дагы ушундай жүрөгүбүзгө түшө турган нерсе бул эмне экен? Кур'ан. Амалдардын ичинен эң жакшысы дагы орозодон кийинки эле Кур'ан экен азыркы учурда. Мисал айтат да, эң жакшы убакыт кайсыл десе, Аллах тааланы зикир кылып өткөргөн убакыт. Ахиретке барганда адам баласындагы өкүнгөн учурлар болот дейт. Кайсылары десе, өз убактысын текке кетирип алган адамдар жана дагы айтат го, устаз деле бир айткан сөзүндө бар го, жанагы Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим деген сөздү бир адам 100 жол айтса, бирөө 101 жол айтып койгон болсо, 100 жол айткан адам мен дагы бир жол көбүрөөк айтпай болупмун деп өкүнөт дейт да. Ошондой эле зикирлердин эң жакшысы бул эмне экен? Кур'ан дейт. Ушу Кур'ан менен зикирлердин эң жакшысы Кур'ан. Ким Аллах менен сүйлөшкүсү келсе, анда ал намаз окусун дейт. Ал эми кимде ким Алланы өзүнө кайрылтып сүйлөткүсү келсе, анда ал Кур'ан окусун дейт. Себеби Кур'анда Аллах таала баары бизге кайрылат да, пенделерине кайрылат. Болушунча Рамазанда мисалы ооз ачканга шаштырабыз башкалардын бирөөнгө. Ошол эле убакта башкаларга Кур'ан катым кылганга да шашылат экенбиз да. Эң негизгиси өзүбүз окуганга да шашылыш керек экен да бул убакта. Сөзсүз түрдө бул Кур'анды өзүбүз окуганга ашыгалы, анткени бир тамгасына эң азы 10 сооп берилет. Эң азы. Анткени пайгамбарыбыз айтат да: "Ва ана ла aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Бул ачык келген хадис да. Анткени мен айтпаймын алиф лам мим деген сөз бир тамга деп айтпайм. Алиф өзүнчө, лам өзүнчө, мим өзүнчө. Алиф лам мим 30 соо алдык. Жөн гана тамгаларды атап отуруп. Ал эми сүрөдө канча деген эмне? Сүрөнүн ичинде канча деген тамгаларыбыз бар, канча аяттар бар. Такыр болбой калса, такыр үйрөнгөнгө аракети жок, же аракет кылса да окшош болсо, кыргызча котормосун окуп, кыргызча котормосун окусун, жанына бир адамды отургузуп алып туруп, Кур'ан окутсун. Мен азыр дагы көп ушул Кыргызстандагы бүт туугандарыбызга, кыргыз өзүбүздүн агайынелерибизге аябай мындай сыймыктануу менен көз карашымды айтам. Ушундай да, мечитте катмы Кур'андар болот го. Мечитте катмы Кур'аныбыз бүткөндөн кийин, мисалы, кээ бир карлар 20 рекет катмы Кур'ан, 20 рекет таравих эмес, 40 рекет таравих окугандар болуп калат да. Мисалы кандай? Бул эми нафил намаз да окуй берсең боло берет. Бир жерден мечитке барып катмыга өтүп берет. Катмыга өтүп бүткөндөн кийин 10 дос биригип алып туруп, бүгүн менин үйүмдө катмы окулсун. Менин үйүмдө 5 бара окуйбуз. Андан кийин экинчи дос айтат, эртең меникинде окуйлу. Аныкында 5 бара. Ушинтип мечиттен сырткары үйүмдө окулуп калсын катмы Кур'ан деген көп агаларыбыз бар. Кээ бир эжелерибиз бар, ушу үйүмдө катмы Кур'ан окуп калсын, бир карын менен сүйлөшүп берсең, келип катмы Кур'ан окулуп калсын деп Рамазанда. Мунун бир себеби эмнеде болушу мүмкүн? Бул албетте Кур'ан айындагы болгон Кур'анга болгон сый-урмат,
Кур'ан айында ушул Кур'ан менен бир үйүмдө Кур'ан жаңырып калсын. Жана периштелер коргойт деп койдуңузбу? Периштелер кирет. Кур'ан окулган жерде мисалы айтат го Пайгамбар саллаллаху алейхи кабырга адам коюлгандан кийин силер Табарак сүрөсүн же Ясин сүрөсүн окуп туруңар деген хадис келген да. Эмнеге десе, анткени эки периште келгенде алар Кур'ан окулуп аткандыгы үчүн ошого кулак салып турушат. Ал кулак салып аны угуп турган учурда жанагы өлгөн кабырга коюлган адам өзүн түзөп, өзүнө келип алат дейт да, суроого жооп берүүгө даяр болуп калат дейт да. Бул хадис ачык келген хадис. Демек, периштелер, жиндер, жана дагы бардык эле зат, угала турган эле зат, Кур'анга кандай гана нерсе болбосун Кур'ан окулуп аткан жерде кулак салат. Алланын сөзү да. Ошон үчүн угармандарга дагы, көрүүчүлөргө дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Рамазан айында Куранга болгон сүйүүңүздөрдү ойготуп, мамилени өзгөртүп, Куранга болгон бекемдеп, буюрса Кураныбызды бекемдейли. Жаз деген сөзүңүз чын эле өзгөчө мага таасир калтырып калды. Курандын Рамазандын жазы сыяктуу. Андыктан биз дагы Куранга болгон сүйүүбүздү бекемдейбиз деген чоң үмүттөмүн. Биз да мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биздин демөөрчүлөргө ыраазычылык билдирип кетмекчибиз. Motion Web IT Академиясына, Кут курулуш компаниясы, Сеннамед клиникасына, Альянс мебелдик салонуна чоң ыраазычылыктарыбызды билдирмекчибиз. Биз бүгүнкү темабызда жакшы эле Куранга болгон сүйүүнүбүздү, Куранга болгон мамилени бекемдеттик деген ойдобуз. Сиздердин үйүңүздөрдө да Куран жаңырат деген ишеничтебиз. Анда сиздин бир жакшы үнүңүз менен, бир кыраатыңыз менен Курандан уга кетсек. Мейли. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Амин. Ыраазычылык билдирмекчибиз. Курандарыңыз сизге шыпаат болуп жүрө берсин. Рахмат чоң сиздерге дагы. Ийгилигиңиздер арта берсин. Карыларыбызды сыйлап урматтап биз да жүрө берели. Анда бир жакшы каалоо тилегиңиз менен жыйынтыктайлы. Биз албетте баягы Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат да, "Ман далла ала хайрин фахуа кафаилихи". Ким бир ишке себепкер болсо, ал аны аткарган өңдүү дейт. Азыр биз балким Кур'ан жөнүндө ушул жерде сүйлөшүп отурганыбыз менен канча деген адамдарыбыз, телекөрүүчүлөрүбүз бар. Ушулар көрүп отуруп, мындан пайда алган болсо, кимдир бирөө хидаятка келген болсо, ушулардын артында, ушул иштердин артында, экран артында көрүнбөгөн менен канча бир түшүктүн артында жүргөн адамдарыбыз бар. Ошолорго дагы эртең кыямат күнүндө толук сооп берилишин мен Аллах Тааладан сурап кетет элем. Бул сахнадагы көрүнгөн адамдардын артында, сахнада 2 адам болсо, сахна артында сөзсүз түрдө аны ошо даярдап аткан 200дөн кем эмес адам болот да. Ошондой бизге билинбеген демөөрчүлөрүбүз, ушул жердеги режиссер агаларыбыз, ушул ишти баштап жүргөн ажекебиз болот эле илгертен, аты белгилүү Өзбек ажекебизге рахматыбызды айтып кетет элек. Аллах Таалам иштерине ийгилик берсин. Анан албетте урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздардын кармап жаткан орозоңуздарды Аллах Таалам кабыл кылсын. Бүгүнкү Рамазан айында Кур'аны жок өтүп кетпейли. Бул Рамазан айы эртең бизге Кур'аны менен күбө болуп бере турган орозо болсун. Кур'аныбыз болсо Рамазан айында жаңырган деп эртең бизге шафаат кылуучулардан болсун. Ар бир үйгө Аллах Таалам береке,
нурун жадырсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Assalamu alaikum. Biz daha koştuşmakçıyız. Şu menen bugünkü kutu orozo berүүbüz ayaktamaakчы. Sizler menen men Saltanat Асанбекова болдум. Кийинки берүүлөрдөн жолукканга чейин. Assalamu alaikum.